Эми биздин кылып жүргөн ишибиз эле эч кандай бир өтө олуттуу өзгөрүүлөр болбойт. Ошол боюнча эле калат. Бир гана кыскаруулар, бул административный хозяйственный часть гана кыскарылат. Ал ошол эле бюджет калат, ошол эле койкалар калат. Бизде эч бир кыскартуулар болбойт. Ал эми башка жумуштар мурдагылар боюнча эле биздин саламаттык сактоо министрлигинен чыккан буйруктарыбыз дагы бир, аткарылып аткан жумуштарыбыз дагы бир, приказдарыбыз дагы, буйруктардын баардыгы дагы и ошол эле законубуз дагы бир. Ошонун негизинде олуттуу өзгөрүүлөр деле бир жаңылык эмес, бир күтүлүп аткан бул акыркы 5 жылдыкта болууну күтүлүп жаткан процесс болчу. Бизде жалпы адамдын психикалык ден соолук борбору бизде жалпы психикалык саламаттыгы бузулган бейтаптарды биз карачу болчук. Бул Ош областтык психикалык ден соолук борбору. Ал эми мурдагы аталышы Ош областтар аралык наркология борбору. Бул араккечтиктен жабыркаган, ошондой эле наркомания менен жабыркаган бейтаптарды кабыл алып жана реабилитация жүргүзүүчү мекеме болчу. Бул эки мекеме бириктик. Ошол эле кызматтарды, ошол эле кызматкерлер, ошол эле бардык медперсонал аткарып калабыз. Айлыгы көбөйгөнүн себеби бул административный хозяйственный часть общий барды көбөйдү. Мисалы үчүн баары эле психиатрия жаатында иштегендер барды 50% бул за вредность алчу, вредность алчу 50%. Алган айлыгыбыздын мисалы үчүн 7000 боло турган болсо, үстөк дагы 50%-ын алчу болчу. Наркология өзүнүн штаты көп болгондугуна байланыштуу 30 гана пайыз алчу болчу. Ал кошумча эми бизге кошулгандан кийин жалпы биздики 50%дык айлык маяналар көтөрүлөт. Справкага ушул жаатында дагы көп көйгөйлөр болчу, жарандардан көп кайрылуулар болуп, жазуулар болуп, ушундай көп жарандардан кайрылуулар көп болгон болчу. Себеби дегенде бизден азыркы учурда наркология биздин бөлүмүбүз шаардын башка бурчунан бул 25 километр алыстыкта да. Азыр бизден справканы жалпы жарандардын каттоодо турбагандыгы тууралуу справка алгандан кийин алар шаардын 25 километр ары жагына барып туруп, ал жактан справка алышы болчу. Эми баардыгы бир жерде болот. Компьютеризацияга биз өткөнбүз, баардыгын электронный. Ошол эле электронныйды бул жакка коюп туруп, жарандар бизден алып туруп, ал жакка барбай бир жерден алып, бир жерге төлөп, баардык бир мекеме болуп калды. Бул жарандарга дагы өтө жакшы өзүнүн жышанын, өзүнүн белгисин билдирет деп ойлойбуз. Бул жерде справка алганым үчүн келгеним, бул Ихсан компаниясынан турак жай алыш үчүн справка алыш керек экен. Ошон үчүн мен бул жака келдим. Ошо. Тез эле бүтүп атабы негизи? Да, бат эле где-то за 5 минут уже выдают.